Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде учур маселеси. Аны мен Фироза Ашымбаева алып барам, саламатсыздарбы? Негизи учурдун көйгөйү болгон ден соолугунан жабыркап, жардамга муктаж, боорун же бөйрөгүн алмаштыруу керек. Чет өлкөгө операция жасалат деп учурда аябай көп жардамдар суралып жатат. Ошондой эле социалдык жардамга муктаж жарандардын саны көбөйдү. Дал ушул темада бүгүн учур маселесинде сөз кылабыз. Ал үчүн биз атайын конокторду чакырганбыз. Бегалы Тайырбек уулу Элим барсыңбы коомдук фондунун жетекчиси. Саламатсызбы? Ошондой эле Жазгүл Сабырова Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын бөлүм башчысы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студияга куш келипсиздер. Чында эле азыр аябай учурдун көйгөйү десек болот. Кайрымдуулук сураган, операцияга муктаж, акчага муктаж, анда дагы байгыл АКШ доллары керек болуп атат чет өлкөгө. Ошого байланыштуу бүгүн түз эфирде сөз кылалы деп чечтик. Негизи эле Бегал мырза, дароо сизден баштасам да, Элим барсыңбы коомдук фонду, сиздер ушундай адамдарга жардам берип келесиздер. Анан сиздер негизи эле фонддун түзүлгөнүнө канча жыл болду? Анан кандай адамдарга жардам бересиздер? Анан канча адамга ушул фонд түзүлгөндөн бери жардам берип келдиңиздер? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз Элим барсың Ош коомдук кайрымдуулук фонду 2015-жылы ачылган. Биздин Ош шаарында ачылып, 2015-жылдан бери өзүнүн ишмердүүлүгүн алып келе жатат. Азыркы учурда буга чейин көптөгөн адамдарга жардам берилди. Эң акыры Алайбек уулу Талайбек деп инибизди Индияга боорун, агасы боорун берип, ошол жакта донор болуп, ошол жакта жөнөттүк. Ал жакта азыркы учурда ийгиликтүү болуп, немеге мекенибизге кайтып келе турган учуру келип калды. Күтүп атабыз. Андан биз негизи фонд ачылгандан бери эле бул калктын аярылуу катмары менен иштеп келе жатабыз. Аярылуу катмары дегенде бүт ар кайсы тармактан жесире күйөөсү жок, же болбосо аялы жок, ушундай агалары, эжелери келе турган болсо ошолорго өзүбүздүн жардамдарыбызды берип, муктаждыгына жараша жардам берип келе жатабыз. Ошолор. Рахмат. Жазгүл эже, айтсаңыз, негизи сиздер дагы социалдык өнүгүү башкармалыгы дагы атайын жардамга муктаж адамдарга жардам берип келесиздер. Негизи азыр кандай болуп атат? Баягы жылдан жылга жардамга муктаж жарандардын саны көбөйүп атабы? Негизи эле сиздер тараптан кандай иштер жүрүп атат? Саламатсыздарбы? Биздин Ош шаар социалдык өнүгүү башкармалыгы мамлекет белгилеп кеткен социалдык колдоого арналган ар кандай программаларды ишке ашыруу боюнча жумуштарды аткарат. Биздин социалдык өнүгүү башкармалыгына жардамга муктаж жарандар ар кандай ар түрдүү багытта кайрылып турушат. Бул аз камсыздык боюнча мамлекеттик чөйрөк пулдарга, жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсацияларга, ошондой эле жергиликтүү жанагы жергиликтүү бийликтегилер, жергиликтүү баягы өз алдынча башкаруу органдары аркылуу белгиленген жеңилдиктер боюнча, социалдык кызмат көрсөтүү боюнча, ошондой эле булардын ичинен мындан сырткары дагы материалдык жардамдар үчүн дагы кайрылган жарандар көп. Бүгүнкү күндө бул азайды же көбөйдү деп айта албайм. Эмнеге дегенде бир учурларда аябай көбөйүп кеткен. Бул 2010-жылдардан кийин жанагы бизде үйөн окуясы болгондон кийин аябай кайрылгандар көбөйүп кеткенде, ага салыштырмалуу бүгүнкү күндө аз. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскертип кетели, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Андыктан бизге темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, суроо берсеңиздер болот. Биз коноктордон жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Негизи Бегал мырза, айтсаңыз, эмне үчүн азыр жылдан жылга баягы кайрымдуулук көбөйүп жатат? Сиз кандай ойлойсуз? Атайын ошол оор, мисалы оор операцияга муктаж жарандар көбөйүп атат да, муну баса белгилеп кетсек. Негизи баягы кайрымдуулук нерсеси көбөйгөнү жакшы. Баягы кайрымдуу адамдардын көбөйгөнү бизди деги эле кыргыз элине сүйүнтө турган нерсе бул. Андан кайрылган адамдардын санынын көбөйгөнүнүн себеби балким биздин жеп жаткан тамактарыбыздан, нерселерден болушу мүмкүн да. Бирок биз азыр ошол нерсенин үстүнөн катуу туралы деп атабыз. Муктаж үй бүлө же болбосо ооруганга чейин бул неден келип атат? Ошол тараптын өкүлдөрү менен жолугуп, семинар өткөзөлү, бул алдын алуу боюнча эмне кыла алабыз? Мисалы биз кечээ күнү жанагы инебизди жөнөтүп атканда $30 миң акча менен кетти да инебиз. $30 миң менен балким көптөгөн адамдардын несин алып калат элек да.
ден соолугун жанагы алдын алуу боюнча. Андан негизи эле бул айлана чөйрөбүз өзүбүздүн жанагы тамактануу болсун, не болсун, ошол жактарыбызды жакшы карасак, балким ал оорулар келбес болсо керек эле. Буга чейин деле биздин ата бабаларыбызды карап көрсөк, жалаң өздөрүнүн натурал тамактарына жегендиктен ооруган эмес, эч ким бул көйгөйлөргө кабылган эмес да. Мына акыркы учурлар аябай көбөйдү. Бул боор, бөйрөк ооруган эжелерибиз, карындаштарыбыз, агаларыбыз, энелерибиз. Башка түшкөн нерсе экен, биз да колубуздан келген жардамды берип келе жатабыз. Рахмат, биз атайын ушундай негизи жардамга муктаж жарандар көп, бирок биз бир мисал катары Перизат деген айымды атайын интервью элек. Азыр ошону уксак, андан кийин биз май көздү улантабыз. Оорумна катуу ооруганы 1 айдан ашты, бирок врачтар айтат, андан мурун деле көп болгон ооруганына деп эле. Күздөн баштап ушинтип эме болуп, признактары эме болуп баштаган, бирок мен башым ооруп баштагандан давление экен деп эле жүргөм. Анан катуу ооруганым мына 1-январда башталды. Одышка болуп катуу. Ал жерде 5 күн туруп обследование кылып, ал жактан туура эмес обследование кылып алганда бул жака келдим. Бул жактан дагы табышпай туберкулезныйга жөнөтүштү биринчи, кийин Ош-кардиого жөнөтүштү, Ош-кардиодон анализ тапшырып, анан кийин областнойго жөнөтүштү. Ошол жактан 15 күн лечение алдым. 15 күн лечение алып, анан 5 күнүнөн уже диализге салышты. Диализимин ар бир алганым 5000ден алам. 1000 сомдон уколум бар, 2 уколум бар. 6-7 миңге барат бир диализим. 2 күндө бир алам. 2 кичинекей балам үчүн, жолдошум, өзүм, ата-энем, бир туугандарым үчүн, ата-энелерим жашагым келет. Жардам берип коюшуңуздарды суранам. Перизатты да угуп алдык, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер дагы жардамга колуңузду сунсаңыздар болот. Ал үчүн биздин экрандагы телефондор аркылуу байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн телефон номерларды Перизаттын дарегин сурап алсаңыздар болот. Негизи Бекалы мырза, биз көрүп кеттик, Перизат Атамбиева да сиздерге кайрылса керек буга чейин, Ооба, Перизат Атамбиеванын эжеси келип кеткен, бизге кайрылып жазып таштап кеткен. Биз өзүбүздүн социалдык баракчаларыбыздан, өзүбүздүн элерден бизге байма-бай жардам берип келген демөөрчү агаларга, эжелерге кайрылуу жазып, аларга да не кылганбыз. Кудай кааласа эртең болгон кайрымдуулук концертине дагы барып катышып, биз өз саныбызды кошобуз деген бир ниеттерибиз бар. Азыркыга чейин канча адам жардам берди, сиздерге белгисизби? Сиздердин атайын фондко? Жок, бизге белгисиз. Биз ошол Перизаттын эл сом кошелегуна реклама кылып атабыз, аларга жөнөткүлө деп, андан кийин банк эсебине айтып атабыз, ушул жака салгыла акчаңыздарды депчи. Биз өзүбүзгө не кылган жокпуз. Рахмат. Жазгыл эже, негизи сиздерде караларга, ошондой эле жалгыз бой, ошондой эле жаш балдарга негизи жардам берип келесиздер. Негизи сиздерде катталганбы? Каттоодо канча адам турат атайын жардамга муктаж? Бизде жардамга муктаж жалпы жарандардын каттоосу боюнча санын айта албайм. Жалпы, бирок аз камсыздык боюнча жанагы пособие алуучулар бизде бүгүнкү күндө 234 үй бүлө бар. Анын 683 баласына мамлекеттик жөлөк пул берилип жүрөт. Жалпы 3732 майыптыгы боюнча жана карылыгы боюнча социалдык камсыздык укугу жок жарандар социалдык жөлөк пул алышат. Андан сырткары 1770 жаран бул жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация алышат да. Бул бизде каттоодо тургандар. Андан сырткары бизде 132 жалгыз бой кары жаран жана 28 ден соолугу мүмкүн чектелүү жаран өзүнүн кароосуздугуна байланыштуу социалдык кызматкерлердин үйүнө барып кызмат көрсөтүү кызматына муктаж болуп, ошол жактан каттоого алынышкан да. Негизи сиздердин кызмат баягы социалдык жардамга муктаждарды кантип далилдейсиздер? Атайын баягы үй кыдырып чыгасыздарбы же сиздерге кайрылабы? Бизге албетте бул аймактык кеңештер жардам беришет. Андан сырткары өздөрү да келип кайрылышат. Аймактык кеңештер менен биз тыгыз иш алып барабыз. Ушул аймактарда жашаган өздөрүнүн муктаж болгон жарандардын бардыгын алар кварталдык комитеттер, айыл өкмөттөр аркылуу билишет да.
айыл башчылары бар, баягы жапалак айыл өкмөттүн 13. Ошолор аркылуу бизге кайрылышат. Биз ошолорго барып, социалдык кызматкерлер бар, алар үйүнө барып жеринде иликтөө жүргүзүп, алардын муктаждыгын баалап чыгышат. Канчалык деңгээлде буга жардам көрсөтүү керек. Эгер бизге чындыгында эле жардам көрсөтүүгө муктаж боло турган болсо, ал Ош шаарынын мэриясына материалдык жардам боюнча сунуш киргизебиз, андан сырткары өзүбүздү каттоого алабыз. Атайын жекече иштөө планы түзүлүп, андан ары иш алып кетилет да. Негизи бизде теле көрүүчү бар экен, кабыл алсак. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кайсыл жактан чыгып жатасыз? Биз Нокат району Кулатуу айыл өкмөтүнөн чалып атабыз. Нокат району. Сүйлөй бериңиз, угатабыз. Мен өзүм пенсионер аялмын. Пенсионер аялмын. Күйөөм, жалгыз балам өтүп кетти, кокустук болуп. Ошого 2 неберем калган окуучу. Сүйлөйбүңүз эже. Жакшы интернаттарга жайланыштырсаң жардам беришеби? Рахмат эже, сурооңуз түшүнүктүү. Жазгүл эже, бул сиздерге байланыштуу экен. Албетте бул райондук экен, бирок сиз өздөрүнүн кызматыңыздар боюнча айтып кетсеңиздер, сиздер ошондой атайын баягы мектептерге жайгаштыруу боюнча да иш алып барсаңыздар керек. Ар бир социалдык өнүгүү башкармалыктарында үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмдөрү иштейт. Бул кайрылган теле көрүүчү Нокат райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнө барып, өзүнүн арызы менен кайрылып, ушу балдардын мектеп интернаттарына жайгаштыруу боюнча кайрылса болот, ошол боюнча иш алып барышат алар. Биз теле көрүүчүбүздү кабыл алалы. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Бизге кайсыл жактан чыгып жатасыз? Ош шаарынан чыгып атам. Сурооңузду бере бериңиз. Мен Жазгүл айымга суроо бергим келип атат. Бул жерде мындай болуп атат да, быйыл шайлоодо биз абдан көп ушундай муктаж адамдарды көрдүк да, кыдырып жүргөн кездечи. Домотукта Шакирова көчөсүндө, Домотукта эми ал жер азыр каралбай калган, ошол жерде баягыдай инвалид эже сиңдилер жашайт экен да. Ошолор айтышты да, эч ким деле кабар албайт. Биз кышында көмүрдөн кыйналабыз, тамак аштан кыйналабыз. Пенсиясы бир болбогон 2000-3000 пенсия алат экен. Ошону менен булар чындыгында жетпейт экен. Бир кичинекей окуучубуз бар экен, 6 жаштагы. Анан кийин мен эми Жазгүл айымга кайрылайын дегендин себеби, сизге приемга барганда такыр киргизбейсиз да, очередте болот, же болбосо бир жака кетип каласыз, же болбосо бирдеме кылып отурган болосуз, такыр ушул убактыңыз адамдарды мындай көйгөйүнө жакшы жооп бербейсиз да. Мен сизди жакшы билем да, такыр эч ким менен сүйлөшпөйт. Ушундай адамдарды силер өздөрүң келтирбей эле барса киргизбейсиңер, кабыл албайсыңар. Бул чындык да, баягы чындыкты айткандык үчүн силер капа болбогула, чындык ачуу болот. Анан кийин алар келе албайт да, экөө тең аябай баса албайт экен, экөө тең баспайт экен чындыгында. Анан силер ушу Бул эже, сиз кайсы ошол эжесиңдин айтсаңыз, дарегин айтып кетсеңиз, аты жөндөрүн. Силер кабар алып, ошолордон кабар алып барып, жашоо шартыңар кандай деп. Дарегин эле айтайын, фамилиясын мен азыр аны издешим керек, фамилиясын. Баткенттик эжесиңди экөө тең баспайт, ногу Домотуктун ичинде атайын азыр убактылуу жай беришкен экен, квартирада турушат экен. Ушулар аябай жардамга муктаж да, мындай толтура мындайлар. Рахмат эже, сурооңуз түшүнүктүү. Негизи бул эже сиңдилер жөнүндө маалыматыңыз болсо керек. Анткени биз дагы бул эже сиңдилер жөнүндө материал жасаганбыз. Негизи бул теле көрүүчүнүн суроосуна кандай жооп бересиз, Жазгүл эже? Биринчиден, биздин ар күнү эшигибиз ачык. Мен башкармалыктын жетекчиси эмесмин, бөлүм башчы болуп иштейм. 305 кабинетке келсе мен тиешелүү кеңешим бере алам бул эжеге. Андан сырткары бул Домотукта жашап аткан бир Маматова Гүлпа жана Калп эжелер болуш керек булар. Бул эже мүмкүн маалыматы жоктур. Бул эжелерге жакында үй берилген Ош шаардык мэриясы тарабынан. Андан сырткары Ош шаарынын мэриясы тарабынан бир нече жолу материалдык жардам берип көрсөтүлүп турган.
Бизде мына жылдын башында аймактык кеңештер менен биригип жанагы Ош шаарында жашаган өтө муктаж болгон 100 жаранды биз Ош шаарынын мэриясына Ош шаарынын мэринин стипендиясына үчүн сунуш кылабыз. Бул ай сайын 400 сомдон стипендия, бул ошол стипендияга да киргизилген бул эжелер. Рахмат, Бекал мырза, айтсаңыз, негизи азыр биз баягы операцияга муктаж деп эле жардам сурап атпайбызбы? Чет өлкөгө барып операция кылып келип атышат. Негизи сиздер баягы жардам берген фонд катары мамлекетке сунуштап көрбөдүңүздөрбү? Балким ошол операция кылган аппараттарды биз жака алып келсе боло беле? Негизи мүмкүнчүлүк барбы? Ошондой сунуштарды киргиздиңиздерби? Биз буга чейин мындай сунуштарды киргизген эмеспиз. Бирок алдыда ошондой бир пландарыбыз бар. Бул жака ошол аппараттарды бул жака өзүбүздүн нелерге алып келип, бул жакта колдонуу өзүбүздө жасаталы деген пландарыбыз бар. Алдыдагы бир чоң пландарыбыз алар. Анан сиздердин баягы теле көрүүчүлөр деле билсе керек, атайын кутучаңыздар барбы? Ошол кутуча азыр деле иштеп жатабы? Ооба, биздин кутучаларыбыз мына шаардын ар кайсы жерлеринде, магазиндерде, маркеттерде, дүкөнчүлөрдө жайгашкан. Андан сырткары биз мээримдүү тыйын деп кичинекей кутуча таркатканбыз. Ошол кутуча бул биздин шаардагы өзүбүздүн агаларда, эжелерде бар. Алар үйлөрүнө алып кетип, үйлөрүндө балдары менен чогуу тыйындарын топтоп, 6 айда бир биз кичинекей болгон инелерибиздин операциясына беребиз деп не кылып чогултабыз. 6 айда бир өткөзүп турабыз ал иш-чараны. Бул акыркы өткөзгөн иш-чарабызда Алайбек уулу Талайбек деген инибизге бердик. Ал Кудай кааласа операциясы ийгиликтүү болуп келет жакында. Рахмат. Биз дагы теле көрүүчүнү кабыл алалы. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бизге кайсыл жактан чыгып жатасыз? Мен Кара Суу районунун Башбулак айылынан чыгып атам. Мына областка караштуу райондордо дагы жардам бере аласыздарбы? Дагы сурооңуз барбы? Жок, ошол суроону гана угайын деп элем сиздерден. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Бекал мырза, бул сизге тиешелүү экен. Кайсыл негизи эле сиздердин фонд кайсыл областтарда иштейт? Жалпы эле 7 областта иштейби? Бизде азыркы учурда Нарын, анан Баткен областында жок, калган областтардын баардыгында иштейт биздин фонд. Андан кийин биздин Ош областы Кара Суу районун бүт карайбыз. Андан кийин Алай району бүт райондорду карайбыз негизинен. Келген жарандарыбызды кабылдап, карап, муктаждыгына жараша жооп берип не кылабыз. Алардын жардамга муктаж экенин кантип далилдейсиздер? Кантип аныктап чыгасыздар? Бизде өзүбүздүн социалдык кызматкерлерибиз бар. Алар барып өздөрүнүн социалдык изилдөөлөрүнү көргөзүп, андан кийин келгенден кийин алар категорияга бөлүп, бул чындап эле муктаж деген бир немелерин алып келишет. Андан кийин жардам берилип баштайт. Сиздерде баягы азыр мисалы перизатка 40 000 АКШ доллары керек экен да. Маселен, ошондой бир пайдага иштеген болгонбу учурлар кездешкенби? Маселен, 40 000 же 30 000 АКШ долларын таап берген учурлар кездешкенби? Маселен, сиздер кимдер менен иштешесиздер? Балким баягы ишкерлер менен иштешесиздер, кимдер менен иштешесиздер? Биз негизинен эле Ош шаарындагы ар кайсы жарандар менен иштешебиз. Арасында усталары бар, таксисти бар, ар кайсы бир канча фирманын жетекчилери бар, фирмалар бар. Алар менен иштешип, аларга сунуштап, өздөрүнүн жардамдарын буга чейин аябай берип келе жатышат. Мындан кийин дагы берип келе берет деген ишеничтемин. Негизинен биздин өзүбүздүн элди, өзүбүздүн бир туугандарыбызды кайрымдуулукка үндөө максат негизги немебиз. Андан биз ар күнү эртең менен күнүңдү кайрымдуулук менен башта деген бир лозунг менен ишибизди баштайбыз. Рахмат, биз азыр байланышка чыккан теле көрүүчүнү кабыл алалы. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Мен өзүнө берейин атынан ана эжени. Бериңиз. Сурооңузду бериңиз. Байланышта үзүлүп калчу. Жазып элечи, негизи сиздерди азыр чындап эле ушул баягы көп акчага муктаж жарандар сиздерге да кайрылса керек, Анан кандай кайрылат? Арыз аркылуу кайрылабы? Же баягы мэрия аркылуу кайрылабы? Кандай кайрылат сиздерге? Ош шаардык депутаттар кеңешинин 2013 жылдын 4-июнунда чыккан 110-токтом бар, атайын ушу материалдык жардамдар боюнча.
Биринчи Ош шаарында туруктуу жашоосу, каттоосу бар жарандар Ош шаарынын мэриясына өзүнүн арыздары менен кайрылып, Ош шаарынын мэринин өзүнүн кабыл алуусу ар жуманын экинчи күндөрү жүргүзүлүп жатат. Ошол күндөрү барып кайрылып, өзүнүн тиешелүү арызы менен арызын калтырса, бул тиешелүү мекемелерге ошол жерден жөнөтүлөт дагы. Эгерде муктаждыгына жараша материалдык жардам болсо, биздин Ош шаар социалдык өнүгүү башкармасына келип түшөт. Анда бизге келип түшкөндөн кийин социалдык кызматкерлер барып, жеринде иликтөө жүргүзүп, бир гана өзү эмес, аймактык кеңеш кварталдык комитеттер менен бирге барышат. Алар менен биргеликте жанагы канчалык деңгээлде булар материалдык жардамга муктажбы, муктаж эмеспи, же курч муктажбы, ошол абалын иликтеп чыгышат дагы. Ошого жараша биз Ош шаары мэриясына сунуштарма беребиз. Бул материалдык жардам 3000 сомдон жогору берилет. Бул атайын канча сумма берилгендигин Ош шаары мэриясында атайын комиссия бар, ошол чечип өздөрү буйрук чыгарып беришет. Качан эгерде материалдык жардам муктаждыгы белгиленип буйрук чыккандан кийин Ош шаар социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан акчасын ала алышат. Учур маселеси программасы түз эфирде ишин улантат. Негизи биз теле көрүүчү суроо берип кетпеди эфирден сырткарычы. Бегимай эже, сиздердей социалдык жардамга муктаж адамдар мамлекеттик ишканаларга барып, кандай чогулуштарды өтүп, түшүндүрүү иштерин өткөрсөңүздөр, балким сиздерге 100 сомдон болсо дагы пайда тие беле деген сунушту айтып кетпедиби? Азыр биз теле көрүүчүнү кабыл алып, бирге жооп берсек. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Мында суроо берейин дедим эле да. Бере бериңиз. Азыр мага жигит айтып атат да, кутучаларды дерди, кыйын топтой чыдасыздар деп. Бул нерсе деген вообще бир пайдасы жок деди да. Мен бир деген сунуштайын дедим эле да. Баягы Россияда барга, кылатка добро деп бир топ менен. Ошондой кылып туруп эле СМС жөнөтө турган кылса, бир 30 сомдон, 50 сомдон кылып койсо, бир айда эле миллион акча түшөт. Оруулар күтүп отурбайт, муну качан акча банкка барып салат экен, мага счетун ишет, мына банкка адам барбайт. Ошондой эле телефондон эле код менен СМС жөнөтсө, Кыргызстанда жок деген 2 миллион телефон бармайт. 10 миллион деген звонок болот. Рахмат, дагы сунушуңуз барбы? Болот го, туурабы? Рахмат, дагы сунушуңуз барбы? Силерде ошону жеп коёк, ошондон коркосуңар силер. Рахмат, түшүнүктүү. Азыр алгач жазгыла же сиз жооп берип кетсеңиз, жогоруда суроого, андан кийин Бегалы мырза. Мамлекеттик кызматтардан акча чогулту, кызматкерлерден акча чогулту дегенди мен аны өтө деле колдобойт элем. Эмнеге дегенде бизде мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы өтө эле аз. Эгерде мындай жардамга муктаж адамдар аябай көп бизде тилекке каршы. Биринчи кайрымдуулук кылган адамдар өздөрү эле беришет. Мамлекеттик кызматта иштеби, жөнөкөй бизнесмен болобу, же көчөдө эле жанагы такси кызматын кылабы, бардыгы эле бул адамдын өзүнүн деп ойлойм да. Эгерде сөзсүз түрдө барып чогулуш кылып, бир жерге жыйын уюштуруп, ушка жардам бергиле десе, мына маалымат каражаттары аркылуу чыгып атат мындай адамдарчы. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ал жерде жардам бере турган жанагы эл соом мемелери турат, счеттор турат, ошолорго салып койсо 100 сом, 200 сом. Негизи ошол сиздерге атайын өз баягы ыктыяры менен келип жардам берген инсандар болобу? Жок, болот. Бул биз качан жардам сурайбыз? Бизде атайын даталуу күндөр бар, социалдык адилеттүүлүк күнү бар, жана карылардын бүткүл дүйнөлүк күнү бар, ошондой эле ден соолугу чектелүү адамдардын күндөрү бар. Ошол күндөрү биз кайрымдуулук акцияларын уюштурабыз, 1 айлыктар жарыяланат. Ошол 1 айлыктарда биз ушундай мамлекеттик кызматкерлерге жанагындай эле кат жолдойбуз. Бул жерде 1, 2 же 3 андан ашырбайбыз. Ашып кетсе баягы возможность бере алат, ушунун айлыгы көп, ушунун доходу көп дегендерге сәл көбүрөөк кылып өзүбүз мындай эме кылып жардам көрсөтпөгүлө ошол жарандарга деп жөнөтөбүз. Жөнөткөндө жардам беришет. Бул эжеге окшоп жардам бергендер бар, жанагы биздин көрүүчүбүзгө. Бирок аябай сүйлөнүп, кайра звонок кылып, ушу силер ады беле ушинтип эме кыла бересиңер, каяктан алып беребиз дегендер дагы болот. Болгону эле 3 эле жолу, жылына 3 эле жолу кайрымдуулук акциясы уюштурабыз, ошол 3 жолу.
биз сурана алабыз да. Рахмат, Бегал мырза. Сіздер чындап эле баягы кутучадан сырткарыда СМС аркылуу дагы ойлонуп көрдүңүздөр беле? Баягы биз тиле көрүүчү айткандай. Бизде негизинен биздин Ошто ал нерсе Ошто болбогон үчүн неме кылабыз. Кечирим сурайбыз. Биздин Бишкекте бул СМС кызматтары бар. СМС кызматтарын ал жака биз ол жактан дагы жөнөтөбүз. Өзүбүздүн жана документтерди толтуруп, ошол жака СМС кызматтарына кошкула деп жөнөтүп турабыз баягы операцияга акча чогултуу немесинде. Андан кийин биздин өзүбүздүн Элсом кошелекторубуз бар. Ошол номерлерге, топтогуч номерларга жөнөтүп турушса болот. Бул негизи жанагы ага айткандай бул болбогон нерсе дегени менимче туура эмес го деп ойлойм. Себеби көп адамдар буга чейин деле ушул кутучалардын жардамы менен бир канча адамга жардам берип келе жатабыз. Белгилүү бир кирешеси бар. Агайдын айтканына мен рахмат айтам. Бизде дагы Кудай калса ошол нерселерди ишке ашырабыз деген ишеничтебиз. Негизи баягы ошондой чоңураак операция болуп, жакшы болуп келип, сиздерде кубаныч тартылаган учурларда болсо керек. Ал учурда кандай болот? Баягы өз максатыма жеттим деген кубанычтар пайда болобу? Биздин негизи эле баягы бул фонддо иштеп атканда мен келгенден бери эле жана адамдардын кубанычтары аябай кичинекей эле нерсе үчүн аябай кубанышат. Бул кубанычты көргөндө аябай өзүң дагы кайра ишиң кылып аткан ишиң аябай сүйүнүп, ал ишимди дагы кылайын деп өзүңө газ алып, дагы да жүгүрүп турасың ошол нерселер үчүн. Андан ыраазычылык билдиргенине биз дагы аябай баягы чоң нерсе кылгандай болуп сүйүнүп не кылабыз. Рахмат, биздин программабыз да соңуна чыгып калды. Сиздерге рахмат, студияга келип бергениңиздер үчүн. Ар дайым эле элдин кызматында жүрө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Учур маселеси программасы соңуна чыгат. Саламатта калыңыздар. Thank you.